Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга Техас штатынан жалынды салам. Техаста күн кайнап атат. Бул жакта жайында кандай погода болот, ким билет? Азыр эле чыдап айтабыз. Бул жакта кызыл машка турат. Биз бир ай, бир жума иштедик. Абдан катуу иштедик, анткени Америкада өзүңүздөр билгендей кризис болуп атат. Азыр үйдө отурганга болбой атат. Бир ай, бир жума иштеп, Техастан жүк алып үйдү көздөй кетип бараткам. Кетип баратсам, азыр мен деген Тие деген заправкадамын. Арттан даң деген үндөр чыкты. 1 километр ар жакта болчу. Жолдон токтоп карасам, азыр сиздерге көрсөтөм. Трейлердин дөңгөлөктөрү жарылыптыр. Сюрприз. Үйгө баратканда сюрприз кылбай эле койсо болмок. Бир ай, бир жума абдан сонун иштедик, эчтеке машина бузулбай. Караңыздарчы. Мыякта бир дөңгөлөк, мыякта экинчи дөңгөлөк жарылып, мыякта брызгавикти ичине алып кирип кетиптир. Брызгавик да жарабай калды, темирин түздөш керек. Андан тышкары бул капталында дагы бир дөңгөлөк жарылыптыр. Карагылачы. Бул капталында бир дөңгөлөк жарылыптыр. Достор, азыр көптөгөн жигиттер өзлөрүнө трак болсо дагы токтотуп коюп, компани драйвери болуп иштеп атат. Эмнеге десеңиздер, ушинтип акча табасың, анан кетип баратканда бирдемең бузулса, тапкан акчаңдын баарын салып бересиң. Эгер мен азыр компания драйвер болсом, компанияга айтмакмын, дөңгөлөктөр жарылып калды, жасап бергиле деп. Азыр могу Тиейден жапжаңы дөңгөлөктөрдү салдырып алып, жолго чыгып кетип калмакмын. Азыр мен Тиейге барсам айтат, буу дөңгөлөктөр жок дейт. Буу дөңгөлөктөр арзаныраак болот да. Жаңысы канча десем, почти $500 экен. Ушул жерден азыр жаңы дөңгөлөк салабыз десе, бир линияны алмаштырабыз дейт. 4 дөңгөлөктү алмаштырганда жумуш сумушу менен бир 2,5 миңге чыгып кетет. Анан бул Тиейде бир мексиканка жакшы кыз иштейт экен. Ал дагы сен эмне мексиканецсиңби деп сурап атпайбы? Жок, мен Кыргызстанданмын десем, эме дейт. Могул жерде 1 километр жерде бир жигит бар дейт. Абдан жакшы жигит дейт. Ошонун телефонун берди. Ал жигитке чалсам, буушный дөңгөлөктөр бар экен, 250дөн берем дейт. Ошондо мен 4 дөңгөлөк алып келип азыр 4-өөнү алмаштырат. Бир өзүмдүн жарылбаган дөңгөлөгүн деген запаскага калтырып коем. Ошондо буу дөңгөлөктү салганда тиги жигит айтты, где-то ушул работасы менен где-то 1200-1300 болот го дейт. Макул дедим. 2,5 бергенге караганда акчаны да аябай атабыз да. $1250 болсо дагы жасатабыз. Керек болсо запас көп. Мен понедельник күнү жүктү апарышым керек. Бул жакта деле калып калышыбыз мүмкүн. Анан эртең менен чыгып, суббота, воскресенье айдайбыз дагы үйгө жетебиз. Кудай буйруса, грин картанын результаты ага чейин чыгып калат. Анан бардык мекендештерге Telegram, YouTube'дан, Instagram'дан, TikTok'тон маалыматтарды беребиз. Анан мен дагы ойлоп атам, ошо үйгө жетсем, Кудай буйруса, бир 5-6 сааттык видео тартам, YouTube'га коем. Анын ичинде Америка боюнча бардык маалыматтар болот. Аяка кантип келиш керек, канча акча менен келиш керек, праваны кантип алыш керек, квартираны кантип алыш керек, жумуштар жөнүндө, такси жумушу, трак жумушу, абдан көп маалыматтарды беребиз. Ал видеону көргөндөн кийин башка видеону көрбөй деле койсо болот, маалымат издеп. Достор, ошондой иштер. Бир айдан ашык сонун иштедик да. Сонун иштедик. Жүктөр болуп атты, бардыгы жакшы, бирок жүктүн баасы, достор, мен дагы видео чыкканда кыйынчылык болуп атат, азыр кризис болуп атат. Кризис жөнүндө дагы кенен айтып берем. Азыр жүктөрдүн баасы $2 ташып атабыз деп атпадык беле? 1 майлга $2 төлөгөн бул абдан начар. Азыр андан да начарлап бартат. 1 майлга 1,70, 1,60. Мен азыр калып кетип бараткан жүгүм Техастан Агаяга 1 майлына $1.50 кетип баратам. Общий $2,100 төлөп берген, где-то 1,300 бирдеме майл болчу. Ах, чиркин деп туруп бир воскресенье күнү үйгө барып, бир күн жатып алып, понедельник күнү бул жумушту жүктү чыштап коюп, дагы бир 2-3 күн эс алып, видео тартып, кетейин деп аттым эле, ушундай болуп калды эми. Турмушта ушундай болот, өйдө болот, ылдый болот. Достор, мага да телефон чалып калды, кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.